Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Аким KG YouTube каналынын катталуучулары жана сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн обложкасынан жана темасынан дароо эле түшүндүңүздөр болуш керек. Яндексте грузовой тарифте портер менен кандай болот, жумуштун жаман жакшы жактарыны, акчасыны, заказдарыны чыгып ушул икир-чикирлеринен бери сүйлөшөбүз, маек кылабыз. Биздин каналга кош келипсиздер. Алдын ала класс басып, видеону башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүп коюңуздар, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Biz akırınlık menen başтай берели. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Темирлан. Темирлан ушул Москва шаарында Яндекс таксиде грузовой тарифте иштейт экен, портер менен. Темирлан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Ден-соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Амансыңбы? Иштериң болуп атабы? Шүгүр, баары жакшы. Өзүңүздөр кандайсыз? Жакшы, шүгүр, Аллага шүгүр. Анда Темирлан эң бир баса белгилеп кетейин, видеонун башында туугандар, азыр эле келсем, портердин артында эшикти ачып алып намаз окуп атыптыр. Молодец, действительно. Роликти көрөрдөн мурда мен силерге туугандар Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул паркты бардыгы эле билет, менин катталуучуларым. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально, эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат. Путевой лист, страховка, договор аренды, лицензия, жаңыдан чыгып аткандар үчүн кесартка жардам берилет. Таксометрден заправка бар, подключениясы Сити Мобилге жана Яндекске болот. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Эконом, доставка, комфорт, комфорт плюс, там премьер, элит, бизнес, грузовой бүт улап беришет. Анан ар бир ай сайын кызыктуу жана акчалай розыгрыш ойнотулуп турат. Төмөндөгү телефон номерлер байланышка чыгып, Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Так, эми Темирлан өзүң жөнүндө бир акырын тааныштырып башта. Ким, каяктан, почем? Эң биринчиден ассаламу алейкум. Аким KG'нин подписчиктери, көрүүчүлөрү, барыңыздарга салам. Атым Темирлан, Аксай районуна караштуу Сын айылынын тургуну болом. Москвада көптөн бери иштеп жүрөбүз. Именно доставкада портер менен примерно 6 ай болуп калды окшойт. 6 ай. 6 айдай болуп калды. Портер өзүңдүкү, жары? Портер өзүмдүкү. Сатып алгансың? Сатып алгам, ооба. Так, портер жылы кайсы? Портер жылы 2007. Механика, соответственно. Дизель болот да булар, Булар дизель. Так, бортовой, борттун жабык полностью. Полностью жабык болот. Жакшы. Центрге кире берем, любой жерине. Так, бул грузовой именно масса боюнча ограничение жок. 700 килограмм, ограничение жок. Москванын ичинде жүрө бересиң. Смело жүрө берем. Эч кандай пропусктун кереги жок, жок. Артың холодильник эмес мындай эле? Жок, обычный эле. Обычный эле. Будка. Жүк канча тонна көтөрөт? Жүктен биз кыргызчылык кылып 1,5 тонна, 2 тоннага чейин ала беребиз. Атак 700 да. 700 килограмм допустимо экен да. Күндүн кайсы убактысында иштейсиң? Ночпу, деньби? Негизи күндүз эле иштейм. Эртең менен 9-да, 10-дордо чыгам, как обычно жумушка. Кечки саат акыркы заказга чейин. Акыркы заказ балким кечинде 3-дө болуп калышы мүмкүн, түнү. Кээде кечинде саат 2-де болуп калышы мүмкүн. Акыркы заказды таштап коюп, линияга чыгып алып, үйгө чейин келе берем. Заказ түшпөсө, үйгө келип токтотуп кирип кетем. Ошондо сен айтып атасың, эртең мененки 9-да чыксаң, кечки саат 2-де, 3-те заказ түшүп калса десең. Түшүп калса, ошону кылып коюп. Кайсы убакытта сен уктаганга жетишесиң? Көнүп калганбыз уже, ушундай. Көнүп калгансың ушул графикке, Ооба, дизель канча куясың? Күнүнө 1000 рубль куйсам жетет. Жетет. Дизель канча болуп атат? Азыр 62 болуп атат. 62. Сен жалгызсың, портерди мен билем, грузовой, не деп коет? Грузчик. Жок. Мен андай иштеп көрдүм, эч жакпады да. 10 этажга чыгыш керек болуп калат. 10 этаждан кайра чыгарыш керек болуп калат. Лифт бар болот, кээ бирler лифти жок болот. Анан башта бир күн иштеп көрдүм. Чарчап калдым да. 1-2 заказ уже чарчап калдым. 10 этажга түшүп чыккандан болду, ошо менен жыйыштырып салып, өзүм жалгыз иштеп баштадым. Бул жак кайра мага выгодно болду да. Барсаң токтоп бересиң, жүк төшөт. Экинчи этажга барасың, токтоп бересиң, өздөрү түшүп алат. Сен только водитель. Грамотно турап иштей бересиң. Жакшы. Анан клиенттер, мисалы 6 заказ кылсам, 6 заказдын 4-өсүндө клиент отурат, 2-өсүндө клиент жок болуп калат, ушундай. Жаныңда клиент деле кетет. Клиент кетет. Так, эме боюнчачы,
1000 рубльга бензин куят экенсиң. Өзүң саат 9-дан чыксаң, тамак, обед кандай болот? Сала аласыңбы же чайканаларданбы? Как положено саат 3-тө же 4-тө любой чайканага барып, алдына токтотуп, азыр бардык чайканалардын алдына парковка бар. Токтотуп, шашпай ысык тамак ичип, анан кайра баштайсың. Баштайбыз. Канча заказ кыласың бир күндө? Стабильный эме барбы? Стабилдүү жок да, айта албайм да. Кээде жакшы болсо 8-9, 10 болуп кетет. Кээде бул эми Кудайга шүкүр баары жакшы эле. Негизи адам канчалык жакшы нерсени көргөн сайын ошончолук жакшы нерселер көзүнө көрүнүп баштайт. Жаман нерсени издеп жаман нерсе көргөн сайын, то есть жаман нерселерди чыгарып баштайт да. Ошон үчүн жакшы нерселерди көргөн аракет кылып, Кудайга шүгүр заказ болуп атат, Кудайга шүгүр десе, баары жакшы болот, баардыгы стабилдүү болот. Арендага алып иштеген мекендештер деле бар да, мисалчы. Алар канча берет аренда? 1700. Портердин состояниясына караганда, 1700. Кээ бир заказдар бар. Бир грузчик керек деп отмечать этет, барасың. 6-7 коробка болот. Ошону жүктөп, тихо экинчи точкага барганда ошону кайра түшүрүп берип коет. Анан кээ бир заказдар бар. Барсаң, шкаф болот, жардамдашыш керек. Грузчик отмечать эткен, алар жардамдашып шкафты жүктөшөсүң, тияка барганда шкафты түшүрүшөсүң, как положено. Негизи могу портерде баягы обязательно ошондой бир крупно габаритный бир эмелер болобу, буюмдар болобу, же жөн эле бир 2 коробканы салып коюп деле заказ кылгандар болобу? Бир пакет салып деле заказ кылгандар болот. Бир пакет. Аны лучше монда жөнөкөй такси менен салып ийген деле болот эле. Ошондой портерге деле салып жөнөтүшөбү, Мындай да, бул жакта мындай тема бар. Маленький кузов, средний кузов, большой кузов деген тема бар. Маленький кузов деген детек эмелер, ларбустар да. Ошолордун заказы бизге да түшөт. Бизге выгодно болуп калса, ошону алып жеткирип кое беребиз. Силердики портер средний кузовко кирет? Средний кузовко кирет. Маленький кузовдун заказдары да бизге түшө берет. Так, анан да большой дедиң. Анан да большой уже булар газель да. Кете берет. Бизге большой кузов түшөт. Жумуш сен ошондо получается Москва, Московская область кандай? Москванын ичинде, за городом да кете берем. Сен обязательно барсаң ошол тарапта тура бересиңби? Мисалы, МКАДтан ары чыгып кеттиң дейли, бир заказ мененчи. Тура бересиңби заказ келгенче же центрге киресиңби? Жок. Ошол жака барганда как положено заказ. Мен мындай туруп калган күнүм болбодучу. Барып заказ таштап, секинден сендерге жылып келе берсең, заказ түшөт деп. Вроде сен 6 айдан бери иштеп атсаң, более-менее Яндекстин алгоритмини түшүнүп калган экенсиң. Ишне тилибиз келишип, кайсы жакка өтүш керек, кайсы районго өтө калыш керек, кайсы убакытта. Коэффициент деген нерсе барбы? Коэффициент бар да бизде. Бар. Заказ как положено келет. Ал бул силерге дагы ушул таксисттер сыяктуу эле 2 саат, 1 саат деген нерсе же алар жокпу? Андай башору жок. Эч. Андай жокпу? Эч жок. Сен там перевод паспортун алып, СНИЛСНН тапшырып, анан 2 саатка өтөмөй жок. Кандай нерсе жок. Машина боюнча мотоконтроль болобу? 10 күндө биринте өтүш керек. Сен сыртыңда эме бар, обклейка бар. Обклейка бар. Яндекс деген. Бир эле Яндекс менен иштейсиңби? Жок. Яндекстен сырткары группалардан заказ алам. Постоянно клиенттерим бар. Выгодно, мисалы, бир Яндекстен жакшы заказ жеткирип калсам, айтам да, силер постоянно жеткизесиңерби, ушундай эме займет этесиңер десем, ооба десе, анда иштешпейлүү. Мисалы, бир заказ 7000 болсо апарсак, давайте хотя бы мен силерге 6000ге алып келип берем, кийинкиде постоянно. Деп ошентип Яндекстин клиенттердин тартып алган учурлардан болот. Кыргызчылыкка, группалардан заказ алам. Дальний болуп калат, ар кандай. Яндексти карап тура берсек, бул жакта выходной деген тема кандай? Эми биздин каныбыз азыр, биздин состояниябыз, жигитпиз, бойдокпуз, иш кылсак ишке тойбой, аш жесек ашка тойбой, ушундай каныбыз кайнап турган убакта. Ошон үчүн мындай лишний движение жок, только жумуш, үй. Штрафты каласыңбы, нарушениялар? Штраф, 6 айдан бери 4 штраф алдым. Мелкий жана 250-лөрдөнбү? 250-дөн. Бир жол парковка, үчөөсү, ошо мелкий 250-дөн 3-өн алдым. Анан бирде 1,5 алдым, фарамы күйүспөй калдым. Күндүз эле камералар иштеп атат, ошо тартыптыр.
Анан жолдордо кызса жол берип коем. Анан бирөө менен урушуп, талашып, мындай нерв кетирип. Конфликтный адам эмес экенсиң да сен, Маани бербей коесуң. Өзүм жолумда кете берем. Кээде кысат алдыман атайын. Маргайт этип колун көтөрүп коем, извините деп. Анан гаилер токтотот. Гаилер жөн эле сайлоо бербейт да. Документиң туура так өзүңө так жүрсөң, алар деле унчукпайт. Токтотот, документтерин көрсөтөм, жөнөтүп коюшат. Анан, конечно, депорт кылат, конечно, отделение алып кетет сен. Неграмотно сүйлөсөң, анан калп эле чыгып алып 4 жагына чачып, по какой причине остановили десең, конечно, алар сайлат да. Акылдуулук режимди жандырбай элеби? Сен тил жагынан кандайсың? Орусча жакшы, грамотность жакшы. Жакшы эле, э? Жакшы, өтө жакшы. Мындай жолдо шумахерство деген нерсе жок сенде? Жок. Аккурат комфортный эле вождение. Комфортное вождение. Клиенты разные. Адекватный адамдар отурат, грамотный адамдар отурат. Кээде вообще кечирип кой адамдар отурат. Сөгүнөт, аркы берке сүйлөйт. Биз уже көнүп калганбыз да. Сөгүнсө деле угуп, деп кете бересиң. Грамотный адамдар отурат, жакшы сүйлөшүп кетесиң. Биз негизи жолдо жүрөрдү зеригебиз да, мен айрыкча зеригем, өзүм жалгызмын да. Клиенттер менен кээде сүйлөшкүм келет. То есть булчу мындай эме албай коеюнчу деп. Сөз баштабай эле коеюн. Унчукпай эле коеюнчу. Зериксем да кете берейинчи деп кээде. Клиенттер өзү сөз баштамайынча мен баштабайм. Унчукпай эле кете бересиң. Наушникти тагып алып. Жок, наушник такпайм. Такпайсың. Только навигатор и кармап айдамайм. Бул машинеде эми жүктөш керек болуп калат. Центрде неположенный жерлер болот да. Кандай болот? Эки жакты карайбыз. Милиция жок жерлерде. Номерлерди жаап жүктөйбүз, айла жок андан башка. Камерадан номер жабасыңар. Камерадан номер жабабыз. Айына болжол менен мисалы 31 күн бар деп коелу, 30 күн деп коелу ар бир айда. 30 күндө иштесе, мындай расслабон менен өзүнүн графигин кармап, өзүн кыйнабай, чарчабай, болжол менен ушу портерде канча тапса болот? Так сан негизи эле айтып түшүш кыйын да, себептегенде ар ким ар кандай иштейт экен. Ошо сен мындай балким статистика чыгарып койдуңбу уже? Ооба, так сан айтыш кыйын. Мен тааныштарым бар 300 миң иштеген, кээбилер бар 250 иштеген. Мен өзүм лично Яндекстен 180, 190, 200 миңдей чыгаргам. Анын ичинде бензин, сервистин эмеси бар, проценти. Сервис эме парк менен Яндекс парк аркылуу иштейсиңер. Мен өзү айттым го жана Яндекс менен гана токтолуп калбайм. Андан сырткары заказ алам. Группалардан постоянно клиенттерим бар. Яндекс алар менен кошуп эсептесем где-то 250-260 болот экен да. Бул грязный баары биригип же таза биригип. Ал же ошол 250-260тын ичинде ошол солярка бар. Парктын эмеси бар, проценти. Индекс бар. Так, ошондо 250 деп коелу, грубо 250 болсо, солярка 30 күндө 1000ден куйганда деле 31 миңди жок деп коелу. 35 деп коелу. 35 жок дейли. 215. Короплатың бар. Короплат 6 миң. Так, тамак аш жесең керек. Күнүнө 700-800 рублега. Күнүнө 700-800дөн болгондо деле бир айда примерно 15-16-17 болуп калат экен да. 20 алып салалы. 20 алып салалы. Жана 215тен короплатты алганда 209, да 20 алганда 179 калат экен. 179. Так, дагы башка непредвиденный расходторго 10 да алып салалы. Ооба, 10 да алып саларыңыз. 169. Грубо 160 тапса болот экен да? 60 тапса болот. Таза. Жок, таза. Анын ичинде еще машинаны каратыш керек. Айда бир жолу. Обслуживание дейсиңби? Обслуживаниясын каратыш керек. Май сайын которгон портерге канча? 600 рубль. 600 рубль отурам. 600 рубльга 3,5 миң турат.
Сен 600 рубль бул работасын айтып атасың? Работасын айтып. Май, воздушный фильтр, салонный фильтр, масляный алар барбы? Алар менен ошой 5000 болот, 5600. Айына бир которосуң сөзсүз. Айына бир жолу обязательно которуш керек. Мойка, сойка бар дегендей. Бир жумада бир жолу жууп коем, 200 рубль. Постоянно бир жууган жерим бар. 200 рубльга кенен жууп чыгам. Самообслуживающий мойкаларга киресиң. Так, мен 160 дедим грубо, Дагы ТОны алганда, мойканы алганда, дагы непредвиденный расходторду алганда грубо 150 экен да. 150. Ооба. 150-нү кылса болот экен. Портерде иштеп атканда. Аракет кылып иштесе болот. Бул биз эгерде сен машинаң өзүңдүкү болсо, ошону эсепке алып атабыз, а? Ошону эсепке алып атабыз. Аренда болсо анын ичинде 45 000 аренда бар. Аренда 45 аренда болгондо айына таза 100 иштейт экен да арендадагылар. Арендадагылар 100 иштейт. Анан өзүңдөн бир кеңеш, лайфхак. Арендада иштеген жакшыбы же мындай бир аз чогултмуш болуп туруп машина алган жакшыбы? Өзүңдүн машинаң жакшы да, по-любому өзүңдүкү. Мындай жугуштуу да болот тапкан акчаң. Берекеси бар деген. Берекеси бар. Анан өзүңдүн машинаңды карап, тазалап инесиң, жууп, аяп, аяп, этияттап инесиң. Аренда болсо, мен аренда иштегендерди көрдүм. Машина бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин кечирип коюп атат. Себеп өзүңдүкү эмес. Каалагандай минесиң. Негизи туугандар, көрдүңүздөр, Маяктын ортосунда айтып кетейин, Темирлан багы шүгүр кылгандардын катарына кирет экен. Шүгүр кылат экен. Шүгүр кылып өзүнүн жумушуну так аткарып, шашпай жүрө берген жигит экен. Эмне дейбиз? Маек туугандар, биз ушул маегибиз сиздерге жаккан болсо, ошонун арасынан биз балким сүйлөшпөй калган, айтылбай калган темалар балким бар. Темирлан экөөбүз эске албай калгандар. Ошону комментарийге жаза кетесиздер туугандар. Темирланга дагы айтайын, дагы убактыны бөлүп, жолугуп маек куруп бергениңе сага чоң рахмат. Жана жогоруда айткандай шүгүр кылган инсандардан экенсиң. Жумушуңа ийгилик, тапкан акчаң берекесин берсин. Болду эле бойдо экен аман эсен өзүнүн тең тушун тауып, үйлөнүп, бир баш эки болуп жүрө берсин. Ошол Темирланга дагы комментарийден ийгилик, берекесин берсин деп жазып кетиңиздер. Балким коллегаларың деле көрүп аткандыр. Убакыттан пайдаланып, тааныш билиштерге, жакындарга ассаламу алейкум деп койсоң болот. Биринчиден сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, өсө бериңиздер. Мен тааныган, мени көрүп аткан адамдардын бардыгына салам айтам. Алардын да иштерине ийгилик. Ошол. Жакшы. Так, хорошо, туугандар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга ийгилик.